Кыргызстанда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын саны 181.400. Алардын ичинен 72.000 адам ишке жөндөмдүү курактагылар. Эмгек рыногунан четтетилгенине карабастан, алар иштегенди каалашат жана иштей алышат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды жумушка орноштуруу мыйзамда бекитилген. Ал квоталоо механизми аркылуу ишке ашырылат. Квота бул социалдык коргоого муктаж болгон адамдарды жумушка орноштуруу үчүн берилген минималдык сандагы ваканттык кызмат орундары деп эсептелет. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык 20дан ашык адам иштеген ар бир уюм майып адамдар үчүн 5%дан кем эмес өлчөмдө жумуш орундарын бөлүп бериши керек. Калкты иш менен камсыз кылуу мамлекеттик кызматы тарабынан жиберилген адамдар квотанын эсебинен жумушка алынышы керек. Андан сырткары жумуш берүүчү реабилитациянын жекече программасына ылайык эмгек шарттарын түзүп берүүгө милдеттүү. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укуктары эмгек шарттары менен чектелбеши керек. Андан тышкары, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн сыноо мөөнөтү орнотулбайт. Жумуш убактысы кыскартылышы мүмкүн. Жумуш аткаруу ченемдери азайтылышы мүмкүн. Кесиптик окуу үйрөнүүгө жана үйдөн иштөөгө шарттар түзүлөт. Жумуш берүүчүнүн төмөнкү иш-аракеттерди жасоого укугу жок. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды мөөнөтүнөн ашыкча, дем алыш күндөрү жана түнкү убакытта иштетүүгө, эмгек акысын негизсиз кыскартууга, иш сапарына жиберүүгө, майыптуулук жүйөсү боюнча башка ишке которууга, жумуш орундары менен камсыз кылуудан баш тартууга көңүл буруңуз. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды жумушка алуудан негизсиз баш тартууда 8.000 сомдон 10.000 сомго чейинки айып салынат. Айыптын өлчөмү 20.000 сомго чейин жогорулатышы мүмкүн. Биз жумуш берүүчүлөрдү мыйзам сактоо жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды жумушка орноштуруу маселесине кайдыгер эмес болууга чакырабыз. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамды жумушка кабыл алууга ниетиңиз бар болсо, экранда көрсөтүлгөн дарекке кайрылыңыз.